Өсүмдүктөр ден соолукка пайдалуу экенин баарыбыз билебиз. Муну биздин ата-бабаларыбыз эче эле байкашкан. Жалпы өсүмдүктөр абаны тазалоо, бейпилдик сезимин тартуулоо жана өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга жардам берүү боюнча мыкты иштерди аткарышат. Мындан тышкары, алардын айрымдары андан да көп артыкчылыктарды сунуш кылышы мүмкүн. Сиздерге Кызык инфо рубрикасынын кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бул берүүдө бир канча дарылык касиети бар супер баатыр өсүмдүктөр жөнүндө айтып берем. Эмесе кеттик. Алоэ. Дару өсүмдүктөр жөнүндө такыр билбесеңиз да, алоэнин пайдасы жөнүндө уккандарсыз. Анын жалбырактары терини жумшартуучу, күйүктүн ооруну басыңдатуучу, кесилген жана чийилген жерлерди айыктыруучу жана көптөгөн тери ооруларын дарылоочу желе менен толтурулган. Айтмакчы, алоэни сиңирүүнү жакшыртуу үчүн ичке да колдонсо болот. Райхан. Биз райхан тамактын өзгөчөлүгү болгон сансыз рецепттерди билебиз. Анын жалбырактары ачуу жана сергитерлик даамга ээ. Ошондой эле кандагы канттын деңгээлин төмөндөтүүгө, майда жараларды айыктырууга, табитти жакшыртууга, ысытууну басаңдатууга, ангинаны басаңдатууга жана газды кетирүүгө жардам берет. Эхинеция – күчтүү иммуномодулятор. Иммундук системанын баштапкы абалына жараша анын функцияларын күчөтүүчү же басуучу биологиялык активдүү заттар. Жөнөкөй сөз менен айтканда, бул дарылардын жардамы менен биз иммундук системанын иштешин жөнгө салабыз. Өсүмдүк организмди вирустардан жана бактериялардан коргойт. Ошондой эле дарыларды колдонбостон инфекциялар жана сезгенүүлөр менен өз алдынча күрөшүү үчүн иммундук системаны бекемдейт жана стимулдайт. Эхинеция менен препараттар сасык тумоо, ОРВИ үчүн, ошондой эле көз карандысыз антивирустук агент катары колдонулат. Мелисса. Өсүмдүк жакшы тынчтандыруучу жана сезгенүүгө каршы таасири үчүн бааланат. Ошондуктан стресс, борбордук нерв системасынын жана тамак сиңирүү трактынын патологиясы үчүн колдонулат. Мелисса майлары денени эс алууга жардам берет жана бул өсүмдүк жакшы уктап калууга жардам берип, жатар алдында колдонууга да сунушталат. Долоно. Жүрөк ооруларына эффективдүү. Долоно менен препараттар кардиотоник катары колдонулат. Ошондой эле олуттуу оорулардан кийин жүрөк булчуңунун иштешин нормалдаштыруу жана жүрөк алсыздыгынын алдын алуу үчүн да колдонулат. Лаванда. Бул өсүмдүк ашказандагы ордукту, метеоризмди, булчуңдардын чыңалуусун жана спастикалык ооруну кетирет. Лаванда майы ошондой эле бейтаптарга уйкусуздук, баш ооруу жана нерв чыңалуу үчүн дайындалат. Ромашка. Дээрлик ар бир биринчи жардам аптекасында кездешет. Көбүнчө ванналар жана ромашка отварлары жасалат. Ал сезгенүүгө каршы жана тынчтандыруучу касиеттери менен белгилүү. Ошондуктан ал көп сандаган ооруларды дарылоо үчүн колдонулат. Мисалы, баш ооруу, ичеги карын патологиясы, стресс жана башка оорулар. Радиола розовая. Жүрөк жана кан тамырларга кам көрөт. Радиола кан басымын нормалдаштыруу жана уйкуну жакшыртуу үчүн. Ошондой эле тынчтандыруучу каражат катары колдонулат. Радиола менен препараттар вегетативдик кан тамыр дистониясы жана гипотензиясы бар бейтаптарга сунушталат. Мындан тышкары өсүмдүк кемчиликсиз тонус жана энергияны сактайт. Чалкан. Чалкандын жалбырактарында С витамини жана темир көп. Ошондуктан ал кан тамыр патологиялары, сезгенүүлөр үчүн абдан пайдалуу болот. Кээ бир учурларда чалкандын кайнатмасын кош бойлуу аялдарга да ичүү сунушталат. Чалкандын тундурмасы диуретикалык таасиринен улам шишикке жардам берет. Женьшень. Көбүнчө нерв системасынын стимулятору катары колдонулат. Женьшень Б витаминдерине бай жана бүткүл организмге дем берүүчү таасир берет. Ашыкча дүүлүгүүдө, ошондой эле кош бойлуу кезде жана анорексияда колдонуу сунушталбайт.
Фенхель бул сезгенүүгө каршы таасири бар жана табигый антибиотик болуп эсептелет. Ошондуктан фенхель суук тийүү үчүн жазылат жана алсыраган организмдин иммундук системасын бекемдей алат. Жогоруда айтылган өсүмдүктөрдүн сиз билбеген кызыктары дагы да көп чыгар. Сиз дагы бул айтылган маалыматтарды күнүмдүк жашоодо колдонуп көрүңүз. Пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Кычыраган кыштын суук күндөрүндө өз ден соолугубузга кам көрүп, оору сыркоодон алыс бололу.